Земля никогда не сталкивалась с такой разрушительной кометой. Насколько разрушительной? Земля может не дожить до Нового года. Она приближается очень быстро. Если она ударит, нас не станет. Вы знаете, куда она ударит? Центральная Азия. Космоско учуу бала кездеги кыялым болчу. Кометаны билгенден кийин ал максатка айланды. Уважаемые жители планеты Земля, трудно это говорить, но люди должны знать, планета Земля в опасности. В нашу сторону летит большой метеорит. Если его не остановить, на Земле произойдет катастрофа. Сейчас он находится на орбите Марса. Апырай. Ошондо баарыбыз өлүп калабыз бия. Мировые лидеры обсуждают экстренные меры перед лицом глобальной угрозы. Паника растет. Жители планеты скупают запасы продуктов и топлива. Апа, коркпоңузчу. Жылдызбек барыбызды куткарат. Кана жигиттер, Омин, сапарыбыз байсалдуу болсун. Кайнар, башта. Büyük olğan ezeldi kökte yıldızdı. Kök acayip köz taldırgan esi çındıqdı. Allah'tuda atsalışı bürkü taptağın. Hey men oğlumun şammal jire bösken kırgızdı. Allah'tuda atsalışı bürkü taptağın. Hey men oğlumun şammal jire bösken kırgızdı. Биз жана каньондогу эле сказкага келип калдык окшойт. Заке, мен космос жөнүндө адашпайм. Бул Марс. Houston, we have a problem. Суук. Марс суук. Марс суук бекен, сизгечи? Марстан жерге арканы таштап, жана аркам менен түшүп келди. Батыраак кетирсеңер кайра кетишибиз керек эле. Кайра барыш керек Ооба. Марска эмнеге бардыңар өзү? Бирдеке айтайын дедим, айтпай эле. Силер алдайт экенсиңер адамды. Силер эптеп бирдекелер сурап алып атасыңар. Шылык тоңуп калды го. Ооба. Нарындын сугуна чыдап жүргөн мен Марста вообще. Кейжи мырза менен Путинди кыйын экен деп койдум экөйүн. Бирок ар бири 5-6 адамдын жумушун жасап атты да. Анан бул жерде Жасатып аттык дейт. жасап атты. Уруп согуп. Тамакты алып келсең тигилер ашказанын ууруйт дейт да. Американецтер ошол. Койдун этин алып келели десең, козу кирил жок, гамбургер алып кел дейт да, ушундай. Ал жолдо калып калдыгы. Ооба. Бирок эң кызыгы биз барсак, Марста бир кой кайтарган байке жүрөт да. Жок, ал байке бизди көрүп минтип атпайбы? Чеккенди таштап алсам болбойт окшойт депчи. Ошол үчөөбүз анан эмнеге кыргыздар Марска учса болбойт дедик да. Ал через Баткен келди. Марска барып кино тарттык. Марска барып кино тарттык. Эл тараза элсинчи кинотеатрга чыкканда өздөрү көрөт эмнени кыйратканыбызды. Достор, сүйүнчү. Кыргыздар биринчилерден болуп Марсты багындырды. Бул түшкө кирбеген нерсе, бирок бул бүгүнкү күндө болуп жаткан учур. Анан эң эле кызыгы, ошо Марстан келе калып, үйүнө дагы барбастан, бүгүнкү биздин студияга биздин космонавттарыбыз, кыргыздын космонавттары келип калыптыр. Кош келиңиздер. Кыргыздын эң алгачкы космонавттары бүгүнкү биздин студияда Эркин байке, Болот байке, кош келиңиздер. Кандай келип алдыңыздар? Рахмат. Кандай экен Марс? Рахмат. Суук. Марс суук. Марс суук бекен, сизгечи? Марстан жерге арканы таштап, жана аркам менен түшүп келди. Батыраак кетирсеңер кайра кетишибиз керек эле. Кайра барыш керек Ооба. Ракета калып калды тиякта. Марска эмнеге бардыңар өзү? Марска негизи көрөлү деп эле барганбыз. Кандай эмне элдин баары эле айга учуп атат. Анан биз пока Марс бош. Анан Илон Маск Марска барам деп жүрбөйбү, өзүчү багындырам деп. Анан бир өзүнүн Тесласын жөнөтүп, анан ал Тесланы да көрдүк, кстати. Марста парковкада турат. Көрдүк аны. Анан андан биринчи биз бардык, көрдүк. Жетелек. Аныкы жетелек бирок. Ал жолдо калып калдыгы. Ооба. Бирок эң кызыгы биз барсак, Марста бир кой кайтарган байке жүрөт да, калпак кийип алып. Уже бар экен. Уже бар экен. Ал кантип барыптыр? Билбейм ошол кантип барган, бирок ошол жактан көрдүк да. Жок, ал байке бизди көрүп минтип атпайбы? Чеккенди таштап алсам болбойт окшойт депчи. Эң сонун.
ооба достор, бул жакта бүгүн бизде Марска учкан кыргыздар деген кыргыздардын мыкты бир сонун тасмасы Кудайым буйрса жакынкы күндөрдүн биринде, тактап айтканда 9 январдан баштап баардык кинотеатрларга чыгат. Ал эми ошол тасманын продюсери, башкы каармандар бүгүн биздин конокто. Кош келиңиздер дагы бир жолу. Чындыгында бул Эркин байке, мындай идея кайдан келди, каяктан келип чыкты кыргыздар Марска барышы? Негизи бул идея мурдатан эле бар болчу. Мечтать этип астрономияны. Жанагы койчунун сөзү сиздики эмеспи силчи? Койчунун сөзү сиздики эмеспи? Анан болот, мен анан досубуз келбей калды, Нурлан режиссер Камчыбеков. Ошол үчөөбүз анан неге кыргыздар Марска учса болбойт дедик да. Неге постоянно эле биз кино тартканда бир бай болот, бир кедей болот, анан экөө үйлөнүш керек, кайненеси урушат, кайнатасы болушат, ушундай нерселер. Анан Марска учуп көрбөйлү дедик да. Негизи технически кандай болот десек, биз болот экөөбүз сюжет бар, бирок технический жагын ошол Нурлан досубуз айтты, кылсак болот депчи. Негизи буга чейин мен ишенбейт, мен мисалы үчүн буга чейин Жестирмак деген тизер тарткам. Ошол жерде спец эффекттер тартканда бир нерсеге көзүм жеткен. Вот биз 1984-жылы Терминатор деп кино тартылган. Биз до сих пор Терминатор тарта албайт экенбиз дегенчи. Бирок буйруса бул кинодо көзүм жетти, буйруса биз кыргыздар Аватар тартсак деле болот экен да, негизичи. Келди. Ошол идея ошентип эле келип калды. Эмнеге Марска учсак болбойт? Анан кандай экен Марска учкан болот мырза? Бирок эме ошол идея келгенде жапжакшынакай эле болчубуз. Эчтекеси жок эле, нормальный эле. Марска учкан жакты мага чындыгында. Биринчи жолу абага чыкканда кыйналдым. Дем кысылып. Андан кийин уже адаптация деп коет эмеспи? Адаптация болгонго чейин аябай айдан өткүчө кыйналдык да, мындайча айтканда. Айдан. Күндө өтөсүз бар да ал жакка баратканда. Жок, күнгө көп жакындаган жокпуз, себептен биз түнкүсүн учуп аттык да. Күндүз ошо күнгө күйүп калбайлы депчи. Түнкүсүн аракет кылып аттык учканга. Анан ошо айдан өткөнгө чейин бир аз кичине баягы мо эменден да атымды отом, ошол жер менен ошо айдын ортосунда абада бир кыртыш болот го. Ошонун өтүп кеткиче кадимкидей мындай кысылат экенсиң да, андан кийин өтүп алгандан кийин анан уже кой берип койгон адамга көлдүн жээгинде дегендей. Ошол жакшы буйруса. Анан Анан Марстын эң эмеси суусун иче алган жокпуз. Суусу бир аз кичине эмерээк болот экен. Мындай кандай десем, Марс өзү мындай кызыл планета болгондуктан суусу дагы бир аз мындай чаң сыяктуу болуп турат экен анан. Суусу чаң бекен, Эми ушундай тунук эмес да. Анан биз биринчи суусун алып банкага коюп, анан бизде ракетанын ичинде ошол аптечка бар. Аптечкадан марли болот го, бинттер, ошолорду алып анан тундуруп ичип аттык да. Өзүңөр ала кеткен эмеспиңер бияктан? Жетпей калды да. Жок, тиги ракетанын ичинде циркуляция бар да, билесиңер да. Аякта 1 грамм сууну да убал кылбайсың да. Ошентип аттык. 1 грамм суу сыртка чыкпайт экен. Жакшы. Эмнеге кыргыздар Марска учуш керек болуп калды негизи? Бул жерде буга чейин кино тартып жүрөбүз. Анан Нурлан Камчыбековду көп эле тааныйт, звукач катары тааныйт, монтаж катары. Анан буга чейин дагы спец эффекттерди колдонуп кино тартышкан. KG Club Production менен, анан бүтпөй калды да. Анан биринчи жолу бул дебют фильм болуп атканда айттык да, аябай кыйыныраак кылып көрөлү, Марска учуп көрөлү депчи. Биздин трейлерибиз чыккандан кийин мен кээ бир сен мондай комментарийлерди окуп атам да, атайын калтырып кеткен, мындай жөн эле койсо болбойбу депчи. Бирок биз качанга чейин жөн эле кое беребиз да. Биз башташыбыз керек. Биз бир тепкич көтөрүлүп койсок, мүмкүн кийинкилерге жеңилирээк болот да. Бул деген мындай бизде бир мындай нерсе болуп калганда, жаңылык киргенде эле болбойт, эмне кыласың, мындай улуу традиционный эле жашай берели дегенчи, боз үйдөн эле чыкпай эле коелу деп, анан акырын уже 2 этаж үй куруп атабыз, 3 этаж мондай особняктарды куруп атабыз. Бул да деле тапшырма ошол болчу да, биздикичи кыйыныраак жаңылык жарата албай, жаңылык кылып көрөлү. Канчалык деңгенде техникалык жактан жасай алабыз. Себеби мисалы үчүн Человек-паук жок да, мисалы үчүнчү. Жок. Билбейм. Ким билет балким. Жок да алчы. Капитан Америка жок, анан тиги
Байден айтат экенде, орустар менен согуш башталды, давай Капитан Американы чакыргыла депчи. Десе тигилер айтат экен, ал жок да депчи. Десе кандай, мен билбейм ал жок экенин депчи. Ошон үчүн бул кылып көрүш керек болчу да. Мисалы буга чейин вот именно этномедиа Сүйүн Откеев дагы байкебиз JetX деп аракет кылып көрдү, спецэффект. Биз ошолордун бардыгы бизге опыт, бизге сабак, ошолорду көрүп, анан дагы бир деңгээлге көтөргөнгө аракет кылдык. Эң сонун. Негизи Юрий Гагарин эң биринчи космоско учканда поехали дептир да. Болот мырза, сиз эме дедиңиз? Кеттик дедик. Кыргызча эле? Кеттик дедик. Эртерээк айда дедим. Могу жерден эртерээк жоголбосок болбойт дедим. Кудайым буйрса кино тасмадан көрсөңүз ошону айтасыз, ана точно айтыптыр деп. Сөзүңүзгө аралжы, бул тасма менен негизинен элге эмне айткыңызга келди? Бул тасма менен негизи элге деле эчтеке айта ал деген жокпуз. Мындай айтылчу мысал жок. Бул эми негизи фантастикалык жанрдагы комедия да. Ошонун аркасында бир мани мансап деген болот го негизи. Просто азыраак чеккиле космоско уча бербей. Жок, бул жерде биз биринчи максатыбыз бул кыргыздардагы кыла алабыз. Башка элдерден айырмачылыгыбыз, кем жерибиз жок деген. Мисалы, Голливудда эң кыйын адамдар чогулду десе, Кыргызстанда деле мисалы экинчи атаман жок да негизи, мындай сурап келсең, бардыгы кыйын да негизи. Жанан экинчиси бул жерде дагы тематика эл жерди сактоо деген нерсе болот. Патриоттуулук, анан эл жерди дегенде Кыргызстанды эле эмес, дүйнөнү сактоо деген бир масштабтуу бир миссия бар да. Муну менен ошол биздин Кыргыздарда бир жакшы нерсе бар. Мисалы үчүн буга чейин деле четтен жоо келгенде бириге калуу, анан эл жерди сактоо, анан эл жерди сактап душманды кетирип коюп, анан бири-бириз менен чабышкан бир нерсе бар да. Конокту узатып коюппу? Конокту узатып коюп. Бул биздин максатыбыз дагы ошол, бул кыргыздар дагы тиги постерди көрсөңөр деле Америка эле дүйнөнү куткарып береби дегенчи. Кыргыздар дагы ошондой. Анан ушул жерден пайдаланып бир сөз айтып коеюн камерагачы, мындай. Именно жана ушун жөн эле койбоптур деген адамдаргачы бир нерседен баштайлы да. Ооба да. Бир нерседен баштайлы, себеби бардыгыбыз эле адамбыз, анан бардыгыбызга Алла Таала бир нерсени окшош берген да. Бул нерсе убакыт. Илон Масктын деле 24 сааты бар, Билл Гейтстики деле, биздин президентибиздики деле, биздики деле, ар бир адамдын 24 сааты убакыты бар. Ошону эле туура жолго багыттасак, айырма жок. Кыргыздар кылабыз, американецтер кылган нерсени биз деле кылабыз. Кытайлар кылган нерсени биз деле кылабыз да. Ошол эле, анан дагы бир жанагы элди илимге бурганга аракет кылалы. Фантастика болсо дагы, комедия болсо дагы ушундай нерселер бар экен депчи. Күндө эле жана картошканын баасы 25 сом болуп кеттир, анан тиги жерибиз яма болуп кеттир эмес, космос деген нерсе. Ушуну менен эфирибиз аяктады. Саламатта калыңыздар дегендей эле сүйлөйсүң го. Сага сөз берип атам. Съемка өзү кандай болду? Съемка учурун, съемка процессин айтсаңар. Съемка процесси чындыгында абдан оор болду. Оңойго турган жок. Себеп дегенде биз 3 этап, 4 этапка бөлүнүп тарттык тасманы. Биринчи этап ушул айылдагы окуяны ушул Ысык Ата районунда караштуу Жетиген деген айылдан локацияны ошол жактан таап, ошол айылда 12 күн ошол жерде съемка болду. Ошол жака команда менен, актерлор менен биргеликте барып, ошол жака жатып, айылдагы болгон историяларды ошол жактан тартып, анан эң кызыгы бизге кандай болду? Кудайымдын эле көзү түскөн да. Мисалы үчүн азыркы биздин Марска учкан кыргыздар кино тасманын башкы каарманынын аты Жылдызбек да. Анын жакшы көргөн сүйүктүүсүнүн аты Айдай. Анан биз барып тарткан кинонун аты Жетиген. Баары эле ушул ааламдагы, космостогу эмелерге байланыштуу болуп калды. Анан өзгө дагы кичине мындай эмет койдук. Кудайым буйрса ийгиликтүү кино болсун, баардыгы ушундай бири-бирине совпадать этип атат депчи. Айылдагы окуяларды бүтүрүп бул жака келдик. Ортодон чынын айтыш керек, ар бир бөлүктөрдү тартканда ошол режиссердун командасы, оператордун командасы, административдик командалар 3-4 күн актерлорду бошотуп коюп, подготовкаларды кылып аттык. Кээ бир беркиндей кинолорду тартканда 17 күн, 15 күнгө пландайсың, ошол күнү эле ортодон бир выходной кыласың, уруп саласың, бүттү. Бул жактан биз аябай ортодон даярданып аттык.
айылдагы окуяны тарттык, ракетанын ичин өзүнчө тарттык, Марсты тарттык, подсъемкаларды тарттык, ортодон аябаганда эс алууларды кылып, жалпы жонунан биз эсептеп келгенде ушул Марска учкан кыргыздар кино тасмасынын жалпы съемкасы 57 күн болду. 57 күн. 2 ай тартсаңар да. Ушул 57 күндө бирок максатыбызга жетебиз, баштаган ишибизди аякка ана чейин чыгабыз деген уран менен чарчабай, чарчасак дагы билгизбей, ыйласак дагы көз жашыбызды көрсөтпөй, уйкубуз канбай калса дагы жүзүбүздү жарык кылып, болгон команданын баары ушул киного күчүн сарптады. Анан эркин айткандай, ушуну жөн эле койбойсуңарбы деген адамдарга да бирден бир жини келип аткан себеби ушул да. Чындыгында баягы тасманын аркасындагы кыйынчылыкты баягы тасма таласында жүргөн инсандар билет да. Негизи биз ошол кыргыз көрүүчүлөргө, кыргыз кино тасма сүйүүчүлөрүнө биз продукция даярдап беребиз. Алар болсо кадрдын берки бетин көрүшөт. Анан жакшы болсо жакшы дейт, жаман болсо жаман дейт. Ал өздөрүнүн эрки, себеп дегенде биз аларга продукция тартылып атабыз. Анан бирок көрө элек нерсеге бүтө элек бүткөн ашка сынчы көп дейт эмеспи, бирок бүтө элек ашка дагы сынчылар көп да биздечи. Анан Кудайым буйрса, чыдап турсак, 9-нан баштап кинотеатрлардан кандай эмгек менен тартылган кино тасманы көрөбүз чогуу буйрса. Эң сонун, мен оюмча бул жылдын эң күтүлгөн тасмасы болуш керек деп ойлойм. Анткени мен трейлерин көргөндө эле мага аябаганда кызык болду. Мен башында Элдар байке сценарийин жазып атам дегенди угуп, мындай жөнөкөй эле бир тасма болсо керек деп ойлоп койгом негизичи. Андан кийин биздин команда ошо силердин тартуу учуруна барып, андан кийин трейлер тизерди көргөндөн кийин карап аябай баа бердим да. Сиз бул тасмага биринчиден аябаганда чоң мээнет кетириптирсиңер, экинчиден аябаганда чоң каражат кетириптирсиңер да, көрүнүп турат бул жакта. Эми продюсер катары ошо каражат жагынан бир аз бөлүшө кетсеңиз, канча каражат кетти? Кино бүт элек пока эсептей элекпиз дегенде. Буга ушул убакка чейинкисин алып келгенде. Эми негизи жакшы эле кетти. Анан бул ушул убакка чейинки Кыргызстанда тартылып аткан тасмаларга караганда 3-4 эсе көп кетти, бирок азыр айта албайбыз. Примерно бир 500 миңге кеттиби? Жок, жеткен жок. 500 миңге жеткен жок. 300 миң. Коммерцкий тайна деп коелучу. Анан мындай, мисалы үчүн бул фильмде болот айтып атпайм, мындай кыйын. Чындыгында кыйын болду окшойт. Бирок мен бир жаңылык кылып атабыз деп иштедик да. Себеби биз процесстен рахат алып аттык да, ошон үчүн мындай акча кетип атканда эле билинген жок. Эң сон. Илон Маск которуп атты деп коебуз. Спонсор эме Илон Маск. Анан дагы кошумчалай турчу нерсе, ошол съемкага чейин биз ракетаны жазадык да, атайын ошол эме тасманын режиссеру Нурланбек мырза өзүнүн сүрөтчүлөр командасы менен, художник деп коебуз го, кинодо художниктер командасы менен где-то жарым жылдай убакыт кеттиби? 4 айдай жазам. Эми ал мындай болду да, где-то күндө кармабаган күндө деле биринчи баягы эскизин чийип, кандай кылабыз, кайсы жагынан эшик кылабыз, кайсы жагынан терезесин чыгарабыз деп, анын ичиндеги жазалгаларын барып темирлерин ийдирип келип, эмелерин, курал жарактарын сатып келип, шаймандарын. Ошентип атып, мисалы үчүн киного чейин эле ракетага ошол 4 ай, 5 ай убакыт. Киного чейин эле. Мен аны кошпой калыптырмын. Ракета жанагындай чоң кадимдүү ракета жасалган. Ооба. Ошол убакыт ал ракетанын өзүнө ошондой убакыт кетти, а киного болсо 57 күн убакыт кетти. Мына ушундай. 24-түн жыйынтыгын чыгарганда мен ойлосом, биз кино тартыппыз да. Еще бир эле кино тартыппыз да. Кино башталганда шортик футболка, бутка шлёпки сүйрөп жүргөнбүз. Кино бүткөндө бутка сапожки, үстүгө куртка, башка топу кийип калдык кадимгидей. Жакшы. Биз бир аз көрөрмандарды бул окуяга бир аз сүңгүтө кетсек кандай дейсиздер? Негизинен окуя эмне жөнүндө башталат, кандай кызыктуу нерселер болот? Ошону бир кинонун өзөгүн ачпастан бир аз бир окуяга сүңгүй кетсеңиз, эмне жөнүндө болот бул тасма? Айылдагы эле адамдын, ар бир кыргызды эле айтабыз, ар бир кыргыз жүрөгүндө герой да. Анан ошол дүйнөгө келип аткан кырсыкты сактап калайын деп эле бир астроном мугалим. Негизи бизде астрономия сабагы көп окулбай калды го. Ал астроном мугалим ошол дүйнөнү куткаруу үчүн учуп кетет да. Сарайынан элечи өзү жасап. Анан кантип учуп кетти деген суроо болот. Эми кино фантастика.
кино фантастика, бирок мүмкүн болушунча жакындатканга аракет кылдык. Основной максат ошол карапайым эле айылдагы адамдын ошол дүйнөнү, Кыргызстанды сактап калайын деген максаты да. Анан ал бул кырсык жөнүндө төрөлгөндө эле билет, ушунчанчы жылы ушундай болот депчи. Ошон үчүн үйлөнбөйт. Ошон үчүн өзүн жакшы көргөн кызга дагы үйлөнбөй, ошол жака учуп кетет да. Болот мырза кайда кантип бир кылат же дос болобу? Бул билбейт. Аякта кырсык бар экенчи. Мээси деле жетпейт мунун. Жөн эле барып келейин деп элечи. Көрүп келейин деп эле. Көрүп келейин деп эле, походу. Попутчик деп коет. Ошондо эле өзүңүздүн образыңызды турасында бир иштен бир иш. Эми негизи ооба тасма чыккандан кийин образды толук айтып берсең жакшыраак го. Анан тасма чыга электе айтып койсоң, уже элдер көрүп алдык деген дагы бир ой пикир жаралып калышы мүмкүн. Менимче канча кененирээк бир аз мынтип ачыктап берсек, ошончо тасма дагы да кызыктыраак болсо керек. Бул негизи ошол астронавттын классташы. Айылда эле калган бир бухарик. Анан ошол мен да сен менен Марска барып кичине Марсты көрүп адам болуп оңолуп келейин. Кетик десе кетик. Деп алган. Жүрө макул, хорошо деп жанына алат, ошо менен эле кетип калат. Ошол жакта жүрүп, анан үйүн сагынып кетем, давай алып кет мени деп эле. Жакшы. Бул негизи мисалы тасманы жаратаардан мурда көбүнчө бир Голливудтун болобу, башка чет өлкөнүн тасмаларын көрүп бир аз мындай эргип алат го. Бул тасмаларда көрүп, то есть бул тасманы тартууда, сценарийин жазууда бир башка тасмалардан эргип алдыңыздарбы? Окшоштуктар барбы башка тасмалар менен? Бул эң кызык жери, биз эч кимге пародия кылган жокпуз. Биз мындай кылдык да. Мисалы спецэффекттерди алып атканда, может быть, кандайдыр бир фильмдерди көрдү, монтажер көрдү, бирок сценарийдин жаралышында биз эч кандай тасманы караган жокпуз. Эми азыр элдин баары айтып атат, Армагеддон болуп калыптыр го депчи, бирок целом идея бирдей эле да. Мисалы аттын сүрөтүн тарта турган болсо, 10 адам тартса деле аттын башынан баштайбы, аягынан баштайт, ат чыгат да. Биз эч кандай пародия кылган жокпуз. Анан өзүбүз эле мындай бир жөнөкөй кыргыз космос жөнүндө кантип ойлонот. Кантип ойлонот. Кыргызча китептерди издедик, тилекке каршы өтө аз экен астрономия жөнүндө. Анан башында биз жанагындай азыр көбүнчө хромакей дейт го, хромакей. Мен ишенген жокмун, ракета ушунчалык сонун болот депчи. Бирок тиги Нурлан досубуз, аны Кейжи деп көрүнүп калганбыз. Вот Нурлан Кейжи айтты, ушундай кылабыз. Анан Урмат, Замир байке, ошол художниктер үчөөсү. Мен барып, күндө барып карап аттым, анан айтты, сен бир жума келбей тур деди. Бир жумадан келсем, уже ракета жасалып калыптыр да. 6 метр бийиктик. Еще 1 тонна. Анан мен айтып атам, өтө сонун болуптур десем, ал айтат, жок, кичинерээк болуп калды. Ошо бүт элек. Себеби биз павильонду дагы ошонун расчетун алганбыз да. Ошол жерден идея келип атат, жана могу эфирдин башында сүйлөштүм, павильон куруш керек экен деп аны издедипчи. Кудай берсе, экинчисинде өзүбүздүн павильондон тартабыз деген ниет бар берсе. Эң сонун. Ошол ракетанын эле өзүнүн баасы канча болду примерно? Бир жакшы машина деп алсаң болмок. Ушу ракетаны ургучабы? Бир жакшы машина. Аны бир тартсаңызга азыр. Жок, эмнеге? Бул мисалы акча келет кетет да. Бул эмгек биринчиден, экинчиден мисалы мен өзүм андай процесс менен жашай турган адаммын да. Ушул жерде азыр жаша дейт го. Мен оюмча ошол ракетаңызды премьера болор күнү кинотеатрдын алдына коюшуңуздар. Кошумчалай кетсем, ошол жалпы этномедиа көрөрмандарына Кудайым буйрса 9 январдан баштап ушул Марска учкан кыргыздар кино тасмасы чыкканда биз ушул ракетаны кинотеатрлардын астыларына коебуз. Анан ошол жакка келип, өздөрү көрүп, кармап көрүп, сүрөткө түшүп, анан ушул ракета турбай гана көрүп чыгалы деп, анан кинотеатрга кирип, анан ошо ракета кандай учканын көрүп чыкса болот. Биз ошондой кылып ошол көрөрмандарга ракетаны катып павильондун ичинде жата бербей, элге алып чыгалы деп атабыз да. Аябай кызык да экен, азыр айтпаңыз, мага кызык болуп кетти, кандай болду? Барып көрүп, сүрөткө түшүп, ушинтсе болот. Эң сонун. Мени азыр мындай бир нерсе аябай кубандырат да. Бул жакшы тилек жарым ырыс дейт го. Анан
Кыргызстан кудайга шүгүр өнүгүп келатат. Анан чындыгында космоско эми учуп кетпесек дагы кино аркылуу болсо дагы космоско бир аз да мынтип жакындап сыйпалап көргөнүбүз менин оюмча бул ар бир эле кыргыздын жараны кубандырбай койбойт, аябагандай сонун нерсе. Анан баягы эле келип маселенин баары акчага такалат эмеспи? И мындай суроодо бизде көбүнчө тасмалар келип чыгып туруп анан башка мисалы Казакстанга, Өзбекстанга, башка мисалы жакынкы өлкөлөргө мындай чыгарып, ошол жактан дагы кошумча каражат таап атышат да. Анан сиздердики мисалы атында эле турат го, Марска учкан кыргыздар депчи. Анан ошенткенде силер дагы оюңуздар барбы Казакстанга, башка жакка чыкканга негизи? Эгер чыга турган болсоңуздар аты ошо ойдон эле калабы же Марска учкан казактарга айланып кетеби деп? Жок, болбой калат. Ушундай сунуштар түштү бизгечи. Ушул жерден эле Марска учкан казактар деп желекти алмаштырып салып депчи. Анан мен Марска учкан кыргыздарды дүйнө көрсүн дейм да. Кыргыздар депчи. Индустардан чыгышты продюсерлерчи. Давайте биздин айылда тарталы, ракета даяр экен, шаблондорун өзгөртүп туруп эле, аякта бир эле сценаны айылдан тартасың да, анан калган НАСА кете берет да ошол бойдон элечи. Бирок вот биз каалайт элек вот Марска учкан кыргыздар эле болсунчу депчи. Ооба. Себеби дүйнө көрсө, күлсө бул жакшы, себеби комедия да. Бирок Марска учкан кыргыздар болгон эле жакшы го дейм. Эми фильмде биз кыргыздар үчүн анан ошол биздин элибиз дагы мондай жок дегенде кыялдана алалы депчи. Кыялдануу бул ийгиликке жетектейт, бирок өтө көп адам кыялданууну билбейт да. Кыялдана бериш керек, ал бекер да. Кыялданыш керек. Ошон үчүн биз Марска учкан кыргыздар деп эле калтырабыз го дейм. Эгер казак боорулор, өзбек туугандар көрөбүз десе, биз өтө кубанычтабыз. Эгер мир дүйнө тартып кетсе, бул фильмди өтө кубанычтабыз, бирок мен продюсер катары кыргыздар дегенди өзгөртпөйм да. Ооба, себеп дегенде бул тасма өзү аты айтып тургандай эле Марска учкан кыргыздар деп атпайбы? Биз негизи өзүбүз кыргыздар каныбыздан кыргыз деген сөздү укканда негедир мындай чаңала түшөбүз да. Кыргыз экенибизге, кыргыз жөнүндө бирдеме деп атабы деп мындай. Биз тубаса биз хандардын урпактарынанбыз да. Анан бул кино тасманы биринчи биздин максатыбыз өзүбүздүн кыргыз бир туугандарга көрсөтүш керек. Себеп дегенде бул башында Эркин айтып өткөндөй, бул кино тасма патриоттуулукка үндөп атпайбы? Ар бир жарандычы, баягы дүйнөнү сактап калыш керек. Бул ар бир биздин мисалы үчүн кичинекей мамлекетибизди сактап калыш ар бир жарандын атуулдук милдети да. Ошондой эле бул жакта дүйнөнү сактап калыш дагы ар бир жарандык атуулдун милдети. Бул эми дүйнөнү сактап калыш кандай? Башка мамлекет менен башка мамлекет урушканда эмес, табият кырсыктарынан, ушундай келген ар кандай соккулардан мисалы үчүн баарыбыз биригип дүйнөнү сактап калышыбыз керек деген уранда. Анан биринчи кино тасманы өзүбүзгө кыргыздардын ар бирине жеткизе алсак, анан булар өзүбүздүн бир туугандарыбыз көрүп, мындай орусча айтканда кайф деп коет го. Кайф алып, неужели бизде деле ушундай болуп турбайбы дегенден кийин, анан ооба, сиз айткандай эмнеге болбойт? Казакстанга, Өзбекстанга чыгарсак, мисалы да, ушул кино тасма Казакстанда тартылды. Биз кыргыздар эмес, казактар. Марска учкан казактар дейт, Марска учкан өзбектер депчи. Анан бизде азыр баягы кино тасмада карым катнаш болуп атат да. Казактардын киносу келип атат, мына кечээ жакында өзбектин киносу келди, жакында коюлат. Ошол сыяктуу эле Марска учкан өзбектер же Марска учкан казактар деп бизге келсе, бизге деле интересно да, булар кантип учуптур. Көрөлүчү деп мисалы үчүн бар билет алып киносун көрө беребиз. Ошол сыяктуу эле биз деле буларга Эркин айткандай эч өзгөртпөстөн эле ушул бойдон эле Марска учкан кыргыздар деп туруп кыргыздын улуулугун көрсөтүп туруп эле көрсөтүп койсок, казактар деле өзбектер деле келет бир туугандар. Кыргыздар чын эле кантип учуптур, Марска көрөлүчү деп аларга деле интересно болот да. Ошон үчүн бул жакта эч кандай деле өзгөртүүнүн кажети жок го. Эң сонун. Чындыгында бул тасманын аркасында жөн гана күлкүнүн сыртында дагы аябагында маанилүү бир басылып турганы көрүнүп турат. Бул аябагында сонун нерсе. Менин оюмча бул монтажга да көп аябаганда убакыт кетсе керек, анткени көбүнчө эффектлер болсо керек, жанагындай хромакей, 3D жана башкалар. Ооба. Азыр монтаж деле азыр канча 2 ай болуп калды башта. 2 айдан бери вот супервайзер деп коет го, жана именно VFX жасаган Имран Аргендер тынбай иштешип атат, 24 саат иштешип атат. 31 күнү үйгө барып жаңы жыл тосуп келишти ошол балдарчы. Өтө чоң рахмат. Анан бул жерде өзүңөр айткандай, мындай бардык нерсе акчага барып такалганда, чындыгында өтө көп каражат кетти.
Анан мен как раз силердин платформадагы вот Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине өтө чоң ыраазычылык билдирип кетет элем. Себеби биз аларга кайрылганда алар мындай өтө жакшы колдошту да. Колдошуп, каржылык жактан да колдошту. Дем күч беришип, анан өтө сонун идея депчи. Анан өтө чоң рахмат, себеби алар дагы айтышты өтө сонун, бул эл үчүн дагы жаңылык болот. Малатсы деп өздөрүнүн кеңештерин берип колдоп айтышты. Мен ойлойм, эми сөзсүз көрүш керек эмес, бирок ар бир кыргыз көрүп койсо, хотя бы кинодо дегендейчи. Хотя бы кинодо. Ооба. Негизи кинотеатрлардан Кыргызстан сөз көрүшү керек. Ал эми Кыргызстан сыртында жашагандар, Марста жашагандар болсо, анда этномедиа тиркемесинен буюрса жакын карада кинотеатрдан бүткөндөн кийин бизге сөзсүз түрдө келет туугандар. Бул тасмандагы бизден да кийинчерээк көрсөңүздөр болот демекчибиз. Андан кийин бул жактан мисалы эң кызыккан нерсе бар да, башында сиз өзүңүз бир нерсени кыялдандыңыз да оюңуздачы. Кыялдандыңыз, мээнет кылдыңыз, тарттыңыз, келди, анан азыр уже жыйынтыгын көрдүңүз. Анан ошол тасмаңыз кыялдангандай болуп турбу? Мен көрө элекмин. Көрө элексизби? Жок. Эми жасалып атканда көрүп атабыз, бөлүктөрүн, бирок мен кинотеатрдан эл менен көрөйүн деп атайын көрбөй атабыз. Сиз дагыбы? Көрө элексиздер? Жок. Биз эми ошол учурда, азыркы учурда ошол кесиптешибиз Нурлан мырза Кейжи деп коебуз го, негизи киношниктердин баары билет Кейжи. Кейжи өзүнүн командасы менен жанагы виписк жасап аткан балдар менен чогуу монтаж кылат. Анан биз Эркин экөөбүз ар жак бер жак жумуштарды бүтүрүп жүрөбүз да, уюштуруу иштерин. Анан трейлер барып көчүрүп кетебиз, тизер барып көчүрүп кетебиз. Ошол учурларда эле баягы монтажный эмеден листтайт эткенде эле мындай көз жүгүртүп коебуз да. Анан толук отуруп мындай баштан аяк бүткөн тасманы азыр көрө элекпиз. Эми черновой вариантында бир-эки моменттерин поправка болгон жерлерин мындай карап койгон учурлар болду. Анан эми чындыгында азыр Кейжи мырза өзү режиссер, өзү монтаж кылып атат да, себеп дегендейчи. Анан не стой над душой деп коет го. Биз ал нерсени ал кишиге тоскоолдук жаратпайлы деп атабыз. Кудай мырза өзү бүткөндөн кийин анан өзү чакырат, ал көргүлөчү депчи. Толук кандуу ишенип туруп мына көргүлө, эми эмне айткыла эмне деп. Анан баягы бүт элек деле бар эле аяк дей берсең тоже иштеп аткан кишиге дагы тоскоолдук жаратып каласың да. Себеп дегенде ал кишиге 100% ишеним артылган. Ал кишиде дагы өзүндө жоопкерчилик бар да. Негизи Нурлан мырзанын колунан баары келет го мындай караганда. Азыр эле күлүп атканбыз Нурлан мырза. Могулардын баардыгын Нурлан мырза өзү кылган турбайбы? То есть Буларды костюмду Алия деген кыз тикти, Genius Group. Бул өтө дизайнер кыз өзү. Тиккенден кийин бирок үстүндөгү могул апгрейдтерди ошол Кейжи менен Урмат художник жасап чыгышты. Мыналарды жана дем алгандагылардын баарын, мыналардын үстүнө капталган кожалардын баарын ошолор жасап чыгышты. Нолдон баштап апгрейд кылып чыгышты да. Биз бул жерде материал деле сатып алдык да. Калганын ошолор жасап. Ооба. Булар кадимкидей чалат. Булардын баары микрофонго алып калды. Булардын баары камерага тартат, жарык берет. Ичинде свети да бар. Анан кислород кийебиз, то есть кислород кийип туруп, анан кислородко кошобуз. Анан биякта эме бар. Жок, жана ручкасы. Ошо ручканы ылдый кылганда кислород буга берет. Кадимкидей. Анан ушунун ичинен дем ала беребиз. Силерден чыккан кислород жакка кайра кирип кетет. Бизден чыккан кислород кирип кетет. Баары мындай кылдаттык менен жасалып чыккан да. Перчаткини сатып алып турбуз, жалган сүйлөп коюп турмун. Перчаткини сатып алып турбуз. Сизгечи Болот мырза биринчи жолу Эркин мырза жанагы Марска учабыз дегенде кандай кабыл алдыңыз биринчи? Негизи баягы мындай да ачык сөз айталы да. Суроо берип калдыңыз. Эми секрет деле эмес. Бул убакка чейин Эркин экөөбүз Кайненеде, Супер келиндерде, Love is кино тасмасы, Кайнене 2 ушундай кино тасмаларда чогуу өнөктөш болуп ойнодук. Биз эми бири-бирибиздин волнабызды билебиз да. Бири-бирибизге кандай эме көнүп калганбыз дегенде. Анан негизи бул кино тасмада Эркиндин дагы ролуна, менин да ролума негизи башка актерлорду алмакпыз. Башка актерлорду алмакпыз. Анан деген вопрос
өзүбүздүн ойноп калганыбыздын бирден бир себеби съемочный күн аябай узак болду да. Анан биз көздөп аткан актерлор эми азыр көбүнчөсү драм театрда иштешет, тиякта иштейт, театрларда иштешет, кээ бирөө башка эмелери бар. Анан ушунча күн биз менен боло албайт деген нерсе көзү жетти да. Ушунча күн биз менен боло албайт. Анан ошон үчүн каждый раз аларды келип кой, мынтип кой, тигинтип кой. Биз мисалы үчүн күтүлбөгөн жерден съемка кылып аттык да. Күтүлбөгөн жерден съемка кылып аттык, эме кылып аттык. Ошолордун баарын учитывать эттик. Себептен бул проект өзүңөр билгендей эле чоң масштабный проект болду. Эркин бул жакта как продюсер иштеш керек эле, мен как исполнительный продюсер, анан Кейжи мырзанын жардамчысы, экинчи режиссер болуп иштешим керек эле бул жакта. Биздин бул актерскийден башка жумушубуз көп эле да. Анан биз башка актерлорду алып ойнотот элек, ошонун баарын эсептеп чыкканда убакыт жактан утулуп калмакпыз. Анан ошону менен кеңештик дагы, анан Кейжи мырза деле бизди карады дагы кеңешип туруп эле, анан башты оорутпай эле, мурда деле кинодо ойногонбуз чогуу, азыр деле ойноп кое берели. Зато кандай учур болбосун күнбү түнбү съемкага чыгып кете беребиз. Деп ошол жагын учитывать эттик дагы, анан өзүбүз ойнодук. Анан бул жакта мен космонавт болуп кетейин, анан тияк болуп кетейин деген деле башында эч эмес жок эле. Баягы чуркагандык эмес, буйругандык деп коет го. Анан эми бизге буйруптур. Анан ойнодук, Кудайым буйруса эми эл тараза эл сынчы кинотеатрга чыкканда өздөрү көрөт эмнени кыйратканыбызды. Жакшы. Негизи башында кимдер көрдүңүздөр эле бул ролдорго? Эми именно мо ойнойт деп эме кылган жокпуз. Кастинг кылайлы дегенбизде. Анан варианттарыбыз бар эле да. Мисалы үчүн варианттарды ошо кинодо иштеп жүргөндөр, театрда иштеп жүргөн актерлорду мындай варианттарды коюп, анан бизде администратор, кастинг менеджерлер бар эле, алар чалды. Анан бысымыла дегенде эле мен мынчанчы числодон тигинчи числого чейин бош эмесмин. Анан мен мынчанчы числодон тигинчи числого чейин бир кинодомун. Анан мен мынтим, тигинтим деп эме кылганда эле бул бошобойт экен, бул театрда экен, бул башка кинодо экен. Уже кыйынчылыктар башталды. Мындай экен деп баштаганда билем, мону көрүп атпадык белек, же мынтип атпадык белек, уже башталды да. 100 күн тартмакпыз да. Анда 100 күн тартмакпыз анда чын эле. Алардын убактысын карапчы. Анан өзүбүз эле ойноп, өзүбүз эле эме кылганга туура келди. Чынын айтыш керек. Бул жактан көбүнчө окуянын бир эң көп бөлүгү болгон экөөңөр болушуңуздар керек, Марста эч ким жок башка. Марста негизи ошол барсак эч ким жок. Барсак эч ким жок, ошо экөөбүз эле. Кача кинодо бир эпизодуна башка бирлерди көрсөтүп. Мындай марсианиндар бар бекен? Жок, тартылды. Таппадык. Кандай таппадыңарбы? Ошо НАСАнын эмелери жүрдү жанагы. Луноходтору. Марсоходтору жүрдү. Экөөнү көрдүкпү? Экөөнү көрдүк. Чындыгында Марска барып эмне кылдыңар? Марска барып кино тарттык. Марска барып жана келаткан кометаны жылдырып койдуңарбы же кандай кылып койдуңар? Марска аны кинодон көрөсүңөр да. Силер алдайт экенсиңер адамды. Силер эптеп биздекилер сурап атасыңар. Марс өтө кызыктуу болду. Тез эле күн айланып кете берет экен, тез эле суук болуп кетет. Борон аябай катуу болот экен анан. Борон аябай катуу болот экен. Борон болгондо кыштагы азыркы 15-20 градус минус суук эчтеке эмес экен. Ат башылык тоңуп калды го. Нарындын суугуна чыдап жүргөн мен Марста вообще. Бирдеке айтайын деп айтпай эле. Жо негизи съемка мындай. Мыналар менен тартылганда, күн ысык болгондо слепой ойноп аттык да. Эгер мисалы мен эми ишенем, актерлор өзүнүн кесибин жакшы билет негизи, бирок чыдаш өтө кыйын болчу да. Экөөбүз мындай бири-бирибиз желкебизге тийип турабыз еще. Деп турабыз да. Анан еще жана режиссерлорду билесиң да, мындай мойнун жууп алам дегендейчи. Мен бир өтө мындай окуя болуп калды. Шлемди кийдим. Съемка болду. Турабыз да, бүт нерсе даярдалып атат. Башыма балары кирип алыптыр да. И чагып атат. Мен турам. Режиссер сөкпөсүн депчи. Чагып атат анан. Уже 3-4 жолу чагып салды да. Режиссерге айтып атам, канча убактыбыз бар десем. 3 минуттай бар. Анда арын алып салалчы. Режиссерден коркот экенсиң да. Анан аллергия болду, нормально болду да, короче. Чыдап тура бердиңиз, э? Не кыласың, анан башка сөгөт да. Ары эле го десем, не дейсиң? Ары эле го, ары эле го десем. Мисалы, мындай болуп атты да, мисалы биз болот экөөбүз ашып келсе 6-7 дубль ойноп аттык эми режиссердун купулуна толгуча. Бирок аякка свет коюштун өзүнө бир 40 минуттай кетип калып атты да.
анан баардык нерсе даяр болгондо давай дейт да, анан ошол моментте чагып атпайбы анан канча карап коелу дегендей унчукпай турдум да. Канча баштанбы? Канча баштан канча карап коелу. Анан карасам ошол балары кирип алып чагып, көптөн бери чага элек болчу, анан чакты да. Эми балар болсо ал ден соолукка да дары деп туруп деп койдум. Жакшы. Дагы кандай кыйынчылыктар болду? Дагы кандай кызыктуу окуялар болду? Сөмкө учурунда. Көп эле кызыктуу окуялар болду чындыгында. Өзгөчө айылда, Марста жүргөндө. Мен үчүн эң кызыктуусу съемка бүткөндөн кийин кичине ооруп калдым. Дерсеңе таптанып элечи. Айылдагы съемкалар аябай кызыктуу болду. Баарыбыз съемочный команда ошол жакка барып. Негизи эле жакшы го. Команда барып ошол жакка жатып, ошол жактан тамак ичип, ошол жакта тартып, кечинде эме смена бүткөндөн кийин өзүнчө команда менен ойноп, ошол учурларыбыз кызыктуу болду. Өтө бир айта кетчү нерсе, мисалы мен жаштык кезимдеги нерсе Кыргызстанды элестетип аласың да, жаш кезибизде эми айылда жүрүп калдык да, аслында айылда жүргөндө мындай каалаган кошунаңдыкына кирип чай ичип кете бересиң го, чай ичип тамак жепчи. Анан мен Кыргызстанды ошондой элестетем да, мындай кыргызга баары бири-бирин тааныйт. Жетиген деген айыл бул Кыргызстандын кичинекей бир прототип экен да. Бир адам мындай ала карабайт да, баары эле жакшы мамиле, анан үйүнө кирип съемка кылып атсаң, ал акырын эле чыгып кошунасына кирип жашай берет экен да. Баары бири-бирин тааныйт, анан колунан келген нерсесин берип атты да. Айылга мындай таң калдым, ар бир адам түнкү саат 3-кө чейин туруп беришти массовкадачы, болбосо кетип калат баары депчи. Мен шаарда жүрө берип, шаарда соседиңди деле тааныбайсың да, кошунаңды делечи, анан учурашса учурашат, учурашпаса кетип. Бирок ал айыл мындай Кыргызстан экен да. Кичинекей Кыргызстан экен. Негизи ошондой болушубуз керек да. Баарынын колу ачык, эч ким жок дебейт. Анан мени көрүп аткандарга силерге дагы сунушта бир барып көрүп койсоңор, баардык эски эстеликтер бар, клуб иштейт, өтө сонун айыл экен. Айылга өтө чоң ыраазычылык. Анан мен айылга дагы барам сөзсүз. Кудай буйрса. Негизи биз киношниктер мындайбыз го. Бирөөнүн үйүнө же бир жерине, локациясына келип, жарым саат съемка кылып алайын деп бир күн жашап аласың го. Эйс команда мененчи. Анан ошондой учурларда эч кандай кыйынчылыктар туудурган жок. Айылдын тургундарына рахмат. Анан уйлар бада деп коет го бизде. Бада эртең менен 6-да чыгып кетиш керек экен талаага. Анан ошолорду сүйлөшүп коебуз, эртең менен канчада чыгарабыз десек 6-да чыгарабыз дейт. Анда 6-дан 7-ге чейин берип туруңуз бададагы уйду, биз 6-дан 7-ге чейин 1 саат съемка кылып алалы дегенде хорошо дейт. Биз болсо 6-дан 11-ге чейин уйларын алып алабыз. Байкуш уйлар акырында биз кете берели чейин. Качан бүтөсүңөр? Ошондой учур болуп кетсе да, мен айтайын деп атам. Ошол мисалы үчүн бул элдин уyu, мен бадан деген алып чыгышым керек болбойт дебестен тартып алгыла, кереңиңерге жаратып алгыла, главный фильмиңер жакшы чыксын деп уй өтүп кетет. Нар жактан кой 50-60 койду айдап келет 3-4-тө. Каяка коюп берели, каяктан айдап берели. Аларды канча саат тартсаң ошончо саат коюп берет мисалы үчүн. И ошол айылдагы съемка, неге айыл жөнүндө айтып атабыз? Айылдагы съемкада биз үчүн мындай кыйынчылык такыр жаралган жок. Анан эң жакшысы биз ал жактан өзүбүздүн нукура продуктыларды жеп аттык да. Өзүбүздүн нукура продуктыларды айылдан, аба таза, кайдымкидей кечинде эшикке чыксаң жылдыз санайсың. Таза абада жыргадык. Пейлиңден айланайын кыргызым болгон экен. Пейлиңден айланайын жетиген айылы. Жок, өтө сонун айыл экен. Мен Кыргызстан ошондой элестетем да. Мен негизи эми Бишкекте кичине токтоп калган ал нерсечи. Бишкекте 3 клуб коюп үйдү култап алабыз го. Ал айыл башкача экен. Минтип эле кучагын ачып күтүп алган айыл экен. Илгери айтат эле го. Биз эшикке кулпуга кадачы эмеспиз. Эшикти жыгач менен шамал ачып кетпесин деп тиреп койчубуз депчи. Бири-бирибизден жашырган эштер. Ошондой айыл экен. Өтө сонун айыл экен жакты. Айылдан 10 күн съемка алып кетип атсак, кетип каласыңарбы дейт го ишечи. Болбосо айылда жакшы съемкалар болду негизи. Жакшы. Марстын съемкасы каякта болду? Марстын съемкасы Марста болду. Марстын съемкаларына дагы эми Кыргызстандын табияты уникалдуу да. Марсты деле таптык. Буюрса кадрдан көрөсүңөр. Көл жакта тарткан окшойт, Көл жакта
тарттык. Юг жактарында. Бул жак шаардын четтеринде да тарттык. Көп жерде тарттык да. 3-4 локацияда тарттык. Павильондон тарттык, зеленкодон тарттык, кызылдан тарттык, көктөн тарттык, баарынан тарттык, короче. Марсты жасаганга аракет кылдык. Кейжи мырза менен Путинди кыйын экен деп койдум экөөнү. Баа бердиңизби? Баа бердим экөөнү. Аябаганда эмелер жакшы иштейт экен. Тиги съемка болгон жерде кумду басып саласың да. Анан жакын бир 1,5 гектар жерди тиги воздух менен чачып, шамал менен чачып үйлөтүп атышпадыбы? Баары кейжи өзү баш болуп. Анан ал жака өтсөң сөгөт. Марста Анан из кайра албаш керек. базасың, ооба, из жок. Бирок жакшы болду негизичи. Мен эми ойлойм, буюрса эл дагы көрөт. Менет жакшы болду. Команда өтө жакшы иштешти. Негизи биздин командада бир 15 адам болсо, ошол 60 адамдын жумушун жасады да. Ар биричи. Ар бири 3-4 адамдан жумуш. Командаңызда 15 адам болдубу? Ооба, 15ке дагы жеткен жокпуз, бир 12-13 адам постоянно иштеп атты. Бирок ар бири 5-6 адамдын жумушун жасап атты да. Анан бул жерде Жасатып аттык дейт. жасап атты. Уруп, согуп, сабап жазагыла деп. Мисалы үчүн болот актер, исполнительный продюсер, экинчи режиссер, мисалы. Болот деле алсаң 3 жумуш. Анан еще айыл өтө сонун. Актерлорду алып келип алып кетесиң да съемка өткөндөн. Булар айылдан кетпей койду. Мен өзүм түндө Марстан кайтам Бишкекке. Эртең менен кайра Марска. Актерлор сала кетет, кайра сала барат. Ракетаны коюп койгонбуз. Команда кечинде кетет Бишкекке. Бир адам ракетаны кайтарып калат. Марста деле билип болбойт да эми. Марсиандерге тейип кетсе. Анан ошо бирок өтө жакшы болду. Акыркы күнү, айылдын акыркы күнү жамгыр жаабы десек, жамгыр жаабады, Кудай сактап. Марстын акыркы съемкасында бүгүн погода деди, Кудайдан суранып аттык, саат 2ге чейин жамгыр жаабай турсун деп. 4төн кийин жамгыр уруп баштады. Балыкчыда дагы суранып аттык да, жамгыр жаабасын. Съемкадан кайтканда көрдүм го, сел болуп жамгыр уруп мындай. Кудай колдоп, Табият өзү жардам берген экен силерге. Бул жактан достор, команда, табият дагы Бактарактарга дейсиң. анан ошол мамлекеттин колдоосу, булар баардыгы эле колдоп атты да, баардыгы. Мына Сүйүн байке кайра ушул кинону көргүм келип атат десе дух аласың да. Чындыгында. Ооба, мен жакшы немелерди. болду. Мен бизде эле ошо аркадан көрүп эле мындай. Чындыгында бул кино мындай көргүм келет экен да, кандай болуп кетти, эмне болуп кетти, бар болуп, эмне кылат деп анан өткөндө балдар менен да көрүп келип аттык элек. Трейлерге чыгарыпсыңар, трейлерди көрдүк. Анан трейлерде жана Американы, жана НАСАны аябай жакшы окшоштурупсыңар, мисалычы. Анан карап трейлерди көрүп туруп, мындай карасаң, Америка, НАСА кино болуп калган да. Кыргыз келгенде башкача болуп калат. Ал биздин лицобуз ошондой го дейм биринчиден. Өзүбүзгө өз көнүп алганбыз. Бирок мындай нерсе болуп атты да, мисалы үчүн биз болот айткандай съемка бүткөндөн кийин бир павильонду куруп аттык да. Анан мен айтып атам да, режиссерге айтып атам деп айланып кетем, бир офистарды табып эле жок. НАСА болбой калат. Куруп чыкпадыкпы, НАСАны целый курдук да. 10 күндөн ашык курду окшойт. Жанагы столдо компьютер баардыгын орнотуп чыкканбы? Аны баарын ошол жасап, мебелчиктерге кайдымкидей Кейжи мырза дизайнын берип, аны ушундай кылып кесип бергиле деп, ошолордун баарын кестирип келип, өзү ошол жана художник команда менен өздөрү курап ошолордун баарын. НАСАнын желектеринен бери чыгарып, полный. Анан бул жактан бир жакшы нерсени айткым келет, башка кыргыз актерлордун баарын өзүбүз таптык. Ошол экил НАСАнын актерлорун Кейжи мырза өзү тапты. Себеп дегенде биз таап берген актерлорду жактырбай койду. Мен буларды көрбөй атам деп. Иностранецтер бул НАСАнын өкүлдөрү болбой атат деп. Анан негизи ошол Кейжи мырза өзү ошол НАСАнын өкүлдөрүн ошол жакта главный өкүлдөрүн интернеттен чукуп, именно НАСАда кимдер иштейт. Анан ошолорго подбирать этип, түспөлдөш кылып, ошолорго подбирать этип, анан жана НАСАда ойногон актерлорду таап келди да. Еще алар орусча дагы билбейт, кыргызча эмес. Анан мен эртең менен командага группадан айтам,
билген англисчеңерди сактап тургула, түшкө чейин калбай калбасын депчи. Hello деле билет экенбиз. Анан кетип атканда goodbye деп коет экенбиз, болду. Алар каяктан келишти, каяктан? Еще актерство жакшы ойлоп берген окшойт менин оюмча. Аларды даярдады. Ошол Кейджи даярдап, анан өздөрү дагы кызыгышты, өтө кызыгышты. Бишкекте анан бир күн Америкадан алып келдик деп кое берели. Айтып коер. Жок, бирөө келбеди, итагы Сара келди да. Сара деген ошол кинодон көрөсүңөр, Сара деген кыз Америкадан учуп келгиче ошону күтүп калдык да. 2 күнбү, 3 күн күтүп калдык. Ал через Баткен келди. Ал через Баткен келди. Анан бирок булар чынында американецтер экен. Мисалы үчүн биринчи күн съемкада биз баягы өзүбүз жеген тамакты алып келдик да. Анан өзүбүз жеген тамакты алып келсек, булар тамакты биз алып келген тамактан жей алышкан жок. Анан булар өздөрү суранды, бизге пицца менен кола бергиле деп. Гамбургер бергиле. Гамбургер бергиле деди. Анан Силер кийин эмне жедиңер элеңер? биз эми кыргыз эле тамактарын жейсиң, эмне жедиңер? Биз Ошо кайсы тамак жедиңер эле? манты жейсиң, мисалы үчүн, Мантылар жеп лагман койбойт жейсиң. Биз эми камыр тамак жейбиз го көбүнчө, анан алар ушундай тамактарды көп жей бербейт экен, биздин тамактардычы. Анан ачык эле айтышты бизге пицца эле, кола эле берип койгула, болду, без проблема деп. Анан кийин аларга өзүнчө пицца, өзүнчө кола. Мо американецтердики тибегиле. Жок, мындай чогуу тамак алып келсең, биздин тамакты алып келсең, тигилер ашказан морит дейт да. Күчтүүрөөк. Анан тигилердин тамагын алып келип койсоң, Биздикилер тойбой биздин калды. команда гамбургер эле жейбизби же тамак келе дейт. Анан мындай мага өөн келди, тиги жаш чоң кишилер деле мындай гамбургер анан кола ичип коюп. Ушинтип эле койт экен, болду. Of course деп кой эле. Анан суранышат экен ошол гамбургер алып келе, кечеги пицца жакшы экен, пицца алып келгиле депчи. Биз тамак жебесек, курсагыбыз ачып калат да. Эки бөлүнүп ал эки жакта жеп аттык Пиццаны тамактарды. десертке жейбиз го. Жок, биз башка десертке жей калган, биз пиццаны балдарга эле беребиз да. Балдарга пицца жасап берип коелучу деп. Детский столикте турат. Детский столиктерге пицца деп. Американецтер ошол койдун этин алып келели десең, козу кирил жок, гамбургер алып кел дейт да, ушундай. Алар менен да аралашып иштегенде ошол алардын менталитетин да изучать этип аттык да, алар башкача ойлонот экен. Буюрса, НАСАнын кадрларын кичине көргөн деле болсоңор керек ошол. Анан мага эң жакшы ошол НАСАнын өкүлдөрүн ойногон актерлордун эң жаккан жери бул Кейджи мырза аларга кандай түшүндүрдү билбейм. Ошо бир переводчик экөө иштеп атты. Жарым күндөн кийин ошол НАСАнын өкүлдөрү кадимкидей киного заинтересован болуп калышты да. Чын эле өздөрүн НАСАнын өкүлдөрү сезип. Бул кыргыздар чын эле бизди американецтерди киного кошуп атыптыр, биз НАСАнын өкүлдөрүн ойноп атыптырбыз деп өздөрү кадимкидей ошол образды алышып, изденишип кадимкидей. Анан тартылып аткан жерден 1-2 моменттен токтотуп, стоп деп анан переводчик менен туура эмес ойноп атам. Чота режиссер башкача айтты эле, келгиле мондай ойноюн деп кайрачы. Өздөрү аябай ойноп, тексттерин ары өтүп жаттап, бери өтүп жаттап, ошентип эшикке чыгып алышып, тексттерин карап алып, аябай даярданган, мындай кубандырды да, ушунчалык заинтересован болду да. Кудайым буйрса, бул актерлорду дагы көрөсүздөр, анан премьерага да булар келет буйрса. Эң сонун. Экинчисине да келет деп койсо. Башында да бир нече жолу бул нерсе айтыла кетти. Экинчиси планда бар экен демек. Экинчиси негизи биринчиси даяр болуп калганда эле экинчиси даяр болгон. Буюрса экинчисинде дагы бир жолу кыргыздар дүйнөнү таң калтырат да буюрса. Кайра Марска учабы же башка жакка барабы? Эми экинчисинде кичине мындай айта кетейинчи. Экинчисинде могул дүйнөдө өтө согуш көбөйүп кетип атпайбы? Чоң державалар бири-бирине санкция салып ушинтип атып, анан өздөрү уча албай калат да. Анан кыргыздардан жардам сурайт. Анан биз беришен элбиз, эми колдон келишинче жардам. Биз берип кое беребиз. Биз колдон келишинче жардам беребиз. Учуп келгенбиз, опыт бар. Негизи опыт дагы бар, сырьё дагы бар. Анан специфик жасаган балдарыбыз деле бар. Кудай буйрса. Кудайга шүгүр, Кейджибиз бар. Кейджи бар, бактым бар экен. Эң сонун. Анан бизде эме деген бар да. Негизи трейлерди чыкканына уже бир 2 жумада болуп калды, плюс-минус мындай примерно. Анан трейлерди көрүп биз аябагандай бааладык, чынында сонун болуптур. Трейлерди канчалык көрдүңүз негизи өзүңүз?
примерно? Мен азыр деле көрүп атам. Ошо примерно эми жалпы кошкондо канча жол? 200-300 жол. 200-300 жол. Сизчи болот канча көрдүңүз? Мен бир 200 деп калп айтпай эле коеюн, эми 50дөй көрдүм го. 50 жол. Потому что бөлүшкөндөр бар. Ошолорду по ходу отметка кылып бөлүшкүчө эле көрүп коесуң уже. Демек трейлердин бир ар бир кадрын жаттап алган экенсиңер мындай караганда, трейлердин мындай. Жакын экен дегеним го. Биз дагы ошо трейлерди карап көрдүк, аябагандай жакты. Анан ошол трейлердин арасынан карап туруп атайын суроолорду кичине даярдап койдум мындайчы. Рубрика трейлерде билесиңби деген рубрикабыз бар биздики. Ошого рубрика суроо берем. Эгерде туура тапсаңар азаматсыңар, таппай калсаңар $1000. Азамат эмессиңер деп. Анда бакытсыңар деп кой. Даярсыңарбы? Көрөлү. Биринчи эң жеңилинен баштайлы. Болгон 3 суроом бар, алмасамак. Так, кеттик эле. Мындай болгон жери бар экен да, трейлерде жана айтып аткан койлор бар экен, талаада келип туруп, анан метеорит түшөт экен да. Ошондой бир кадр бар экен. Анан Болот мырза ошол жакта канча кара кой бар, канча ак кой бар? Негизи тамашалчу бирок негизи канча комета түшөт дегенде. Ал жакта 3-4 түшсө керек. Канча ошону так айтчы. 3 акыркы жообуңуз. Ооба. Канча кара, канча ак кой бар? Кайра эле тамаша деп коесуң. 5 кара кой, калган бар ак кой. Тамаша. Чындыгында бирок туура эмес, тилекке каршы. 4 комета. Ошо 3-4 дебедимби? Мен акыркысын 3 дебедиңизби? Эмне деп коесуң? Так, 4 комета түшөт экен. Так, окей. Экинчиси жанагы биз ошол НАСАнын ичинде болуп аткан окуя экен. НАСАнын ичинде болуп аткан окуяда бир жерде менимче сизби же башка бирөөгө Кыргызстанды, жок, башка ошол НАСАнын иштегендери Кыргызстанды тоголтуп аткан картадачы. Ошол картанын жанында бир сырты кызыл китеп бар экен. Ошол кайсы китеп? Эмне китеп? Аны эстей албайсың. Мен сиздерге ошо кадрдын учун көргөзөймүн даже, то есть эмне китеп экен, балким. Тиги менин колум өзү. Сиздин колуңузбу? Ооба, менин колум. Мына мол китеп да. Учунда. Бул алгебра окшойт. Геометрия. Эми ушуну айтыш керек. Бул эмне китеп, так китеп? Бул физика. Физика. Так, сиздин оюңузчу? Мен билбейт экенмин ушуну. Мынакей мол китеп. Көрдүңүзбү? Физикага дейм. Көрдүм мен. Физикада билесизби? Жок, мен бул китепти чындыгында өзүм дагы тааныдым. Биз окуган китеп бул Алгебра и начало анализа деген 9-10 класстын китеби. Ооба. Анан ошол жакта туруп. Жок, бул мугалим да. Художниктердин алып келген реквизиттери да булар. Художниктер жазап берген жери да. Мен көрүп мага айткым келгени, мага сразу жылуу учурады көзүмөчү. Өзүбүз баракта окуган китеп эле убагында. Алгебра жана анализдин башталышы 9-10 класстын китеби экен. Окей. Экинчи суроого туура эмес жооп берип калдыңар. Эми үчүнчүсүнө жооп бериш керек го дейм, аракет кылалы. Жакшылап мындай ойлонолу. Үчүнчүсү бул өтө оңой суроо болсун. Бишкектин борборуна метеорит чүрүпсүңөр да. Ооба. Биздин телекомдун саатын жардырыпсыңар. Уруксат алдыңар беле деп коесуң. Жардырыңыз. Саат канча edi? Туура таптыңыз. Ошол жардырып атканда саат канча болчу? Саат 11 болчу. Жок. 11ден 10 мүнөт өттү эле. Жок. 12 болчу. Жок, 9. Азырда. 9:30-дан 10га чейин болчу да где-то. Ооба, ошондой болчу. Ошону тагыраак айтсаңыз. 9дан 10 мүнөт өтүп атты беле ошондо. 9дан 10 өттү дейсиз оюңузчу. 9дан 10 бул ушундай. Мен потому что мен 10дан 10 мүнөт өтүп атты беле ушундай да. Жакындашып атасыңар бирок чындыгында. Жок, мен билем анычы. Потому что мен ал жакта деген массовкалар бар да. Ал жакта деген жана жарылганда биз деген азыр трейлерде общий планын көрбөдүкпү? Кинодон анын полный эмесин көрсөтөбүз. Келип туруп саатка тийген ошонун астында жүргөн элдер баягы эмеден качат да. Мен ошол массовкада иштегем да. Ошондо мен деген ошол режиссердун айтканы боюнча массовкага задание берип атканда, мен ошол саатты карап аткам да. По-моему, ошол саат 10дон 5 мүнөт өтүп атты беле, ушундай да. 9:40-дан 10:30га чейин болчу да. Ушундай. Потому что чоң стрелка баарыңар бир жакты карагыла деп аткам. Чоң стрелканы карагыла дегенби? Чоң стрелканы карагыла, баарыңар көзүңөр бир болсун, потому что метеорит ушакка түшөт дегенде, комета ушакка түшөт дегенде ошол эме реакция болуш керек депчи. Ушундай да бир 10дон 5, 10дон 10 мүнөт өтүп аткан кезде. Сиздики.
Ондон 10 өтүккөн менен калдык сизде. Сиздики 9:40 болсо керек дейм. 9:40 бу. 2 мурдун кошкондо туура чыгат экен да, анткени 10дон 49 мүнөт өткөндө. Ушундайбы? Ушундай. 10дон иттин да. Онун меникини алып туруп, сеникини алат экен да. Мынакей 10дон 49 мүнөт өткөндө. Биз 9га чогулганбыз да негизи. Ошол. Бул суроо 3 суроого тең тилекке каршы туура эмес бердим. Өзүңөрдүн трейлериңерди. Өзүңөр туура эмес бердим. Демек трейлерди билбейт экенсиңер деп эле. Ким жасады эле деп койсуң. Кежи келиш керек эле да. Жок, жанагындай кээ бир адамдар детализацияга өтө катуу маани берет го. Ооба. Анан биз азыр эми актанбай эле коелу, бирок бир 24 саат иштеп атабыз да негизичи. Жакшы. Менин оюмча чындыгында бул тасманы трейлердин атын угуп туруп эле уже көргүң келет экен, чындыгында кандай болду. Менин каалашым ийгилик жаратсын. Ар бир көрөрмандардан жүрөктөн бир орун тапсын. Эркин мырза айтсаңыз, бул тасманы көрүп чыккан адам кандай ой менен чыгат? Жөн эле койбоптур, чыкпайбы дейм да. Ушул сөз мода болуп аттыр өзү. Мага да сиңип калыптыр. Кудай буйруса, тасманы көрүп чыккан адам мындай сыртка чыккандан кийин кандай болду эле депчи кайра кирет го дейм. Дагы бир көрүп чыгайынчы деп. Себеби өтө сонун кадрлары бар, бирок биринчи көргөндө тойбой калышы мүмкүн деп ойлойм да, кайра кирет го дейм. Эң сон. Эгерде кинотеатрдан бир көрүп тойбой калсаңар, этно медиага чыкканда сөз салып көрүңүздөр анда достор. Экинчи жолу кинотеатрга кириштин кажети жок. Этно медиага чыгат. Этно медиадан кайра көрсөңөр болот. Мен оюмча, бул Марска учкан кыргыздар кино тасмасы биздин кыргыз кино сүйүүчүлөр үчүн биринчиден бул жаңылык болот да. Жаңы багыттагы, жаңы көз караштагы, жаңы стилдеги, жаңы тематикадагы кино тасма болот. Эң биринчиси. Анан экинчиси ошол эми ар ким ар кандай көз караш менен көрөт да. Бирөө жакшы көрөт, бирөө жаман көрөт, бирөө ачки менен көрөт, бирөө жакын отуруп көрөт, бирөө алыс отуруп көрөт деген тамаша. Анан эми ар ким ар кандай көз караш менен көрөт. Кээ бирөө балким чынында өзүнө мындай патриоттуулук дем менен чыгышы мүмкүн. Кыргыз кино тасмасы өнүгүп атыптыр деппи, же кыргыздарды Марска учуруп коюптур эми алатсы деппи, кино жактыбы деп. Кээ бирөө сындап чыгат. Болбой калыптыр, анан ушуда болмок беле, чозо спец эффект, анан вай койчу андан көрөк кыргыздар не умеет кино снимать дегендер бар го бизде. Кээ бирөө ошентип чыгат. Анан эми кандай болгон күндө дагы ал эми баягы эл таразы эл сынчы да, элдин өзүнүн назарына коебуз. Ким кандай көрүп чыкса дагы биз ошондой кабыл алабыз. Жаман айтканына баш ийебиз, жакшы айтып алкыш айтса кубанып дем күч алабыз. Анан эми 5 кол тең эмес да, ким кандай көрөт, бирок кандай болгон күндө дагы биз сиздер аркылуу болсо дагы ушул кыргыз көрүүчүлөрүн чакырат элек ушул кино тасманы келип көргүлө. Себеп дегенде бул жакта кыргыз деген ат бар. Ошол кыргыз деген ат менен Марс деген ат жер тасмада болуп аткан үчүн мен оюмча бардыгына эле кызык болуш керек. Ооба. Эми бизге ар бир ой өтө маанилүү да. Себеби экинчисин тартканда мүмкүн ошол кандайдыр бир каталар болсо ооба өзгөрткөнгө аракет кылабыз буюрса. Экинчисинде дагы масштабтуу болот. Ошон үчүн ар бир ой маанилүү. Качан капланып атат экинчи? Анын локациясын курууга 1 жыл кетет. Ошондо дагы 2 жыл го дейм, 2 жылда бүтөт фильм. Кудай буюрса. Демек ал мындан дагы масштабтуу, мындан дагы чоң бир тасма болот экен. Ийгилик кааламакчымын. Бир гана сөз сиздерге ийгилик. Сиздей адамдар бар үчүн ушундай Кыргызстандын киносунда эмес, тарыхында бир жаңылык чаралып аткан учуру тарыхта калып атасыңар. Бул жакшы бир тамгалар менен. Андыктан ишиңиздерге ийгилик. Мындай тасмалардын сонун жарата бериңиздер. Бүгүн акыркы күндөрү баарыбызга эле көп болгондой жолдор озоңоп келатат, айлыктар көтөрүлүп атат. Кудайга шүгүр Кыргызстан жакшы болуп өнүгүп келатат. Балким ушул тасманын аркасынан дагы балким биз дагы бир космоско жол ачылар. Биздин дагы ушундай бир жакшы жаңылыктар болуп калар деген жакшы ниетибиз бар. Андыктан эгерде бул подкасттын үстүндө айтылбай калган нерселер болду, мен бере албай калган суроолор болсо, балким бөлүшүп айтып кетсеңиздер дагы болот кошумча. Жок, туура эле. Бардыгы туурабы? Бардыгы туурабы. Айтылды, бар айтылды. Бар айтылды. Ачылып кетелек деп кетип калды деп койсуң. Ошол сиздерге да чоң рахмат чакырып бизди ушинтип. Бул деле мындайча айтканда биз үчүн да жакшы нерсе да, реклама болуп калды.
элге дагы мисалы үчүн балким биздин айткан сөздөрүбүздөн улам бир эки нерсе кызык болуп калышы мүмкүн, ичине барып көрөйүнчү мынекен деп келсе деле биз үчүн жакшы да. Анан ишиңиздерге ийгилик. Анан ушул биздин кыргыз кино сүйүүчүлөрүн чакырабыз. 9 январдан баштап өлкөбүздүн бардык кинотеатрларында, ошол эле Москва шаарында, Америкада бир туугандар, анан эң эле алыстар же такыр эле убактысы болуп көрө албай калгандар сөзсүз түрдө Этномедиа онлайн порталынан алып көрүп коюңуздар. Ооба достор, буга чейин айтылган тасманын бардыгы эле ошол жактан көрсөңүздөр болот, тапсаңыздар болот. Силерге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз киносуна ийгилик каалмакчыбыз, кыргыз космосуна ийгилик каалмакчыбыз. Буюрса 9-унда бардыгыбыз биргеликте, ушул каармандар менен биргеликте Марска барып келелик. Анан аягында эң жакшы нерсе бар. 9 январдан баштап Кыргызстан бардыгы мындай жапырт бир көрүшөт, ошондон баштап. Ал эми 8-инде бул мындай өзгөчө ак сөөк адамдар биргеликте бул тасманы жабык көргөздөн көрүшөт. Туура айтамбы? 8 октябрда атайын жабык көргөзүү болот. Ал жабык көргөзүүдө силер жанагы айтылган ракета коюлат, мына ушундай актерлорубуз тартылган, ошол Кейжин мырза, ошол топ бардыгы биргеликте бул тасманын атайын жабык көргөзүүсүн көрөбүз. Ал эми ошол жабык көргөзүүгө биздин көрөрмандар үчүн дагы өзгөчө билеттер бар, туурабы? Ооба. Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө. Анан билеттерди биздин көрөрмандар алыш үчүн биз кандай шарт коюп берели? Бир нерсени комментарий калтырышсын, ошолордон сиздер карап туруп өзүңүздөр тандап туруп, анан бирөөсүнө ошол же болбосо үчөөсүнө чакыруу билетин каралып. Ошондо кандай шарт коелу? Эми комментарий болсо, албетте комментарийге эчтеке көрсөтө албайт да, только жазат да. Ошо. Жазат. Ошондуктан мен ойлойм мындай. Марска учкан кыргыздар деген сөздү колдонгон жакшы 4 сабыр болсо, мисалы да. Башка или гүл-күмүштүү бир нерсе. Или ошол менен токтололу. Достор, алдыңкы комментарийге Марска учкан кыргыздар деген сөз менен башталабы, бүтөбү иши кылып ошол сөзү колдонулган 4 сап ыр жазыңыздар дагы, комментарийге калтырып коюңуздар. Арасына тандап эң биздин кино каармандарга, кино жаратуучуларга эң жаккан 4 сап ырга канча 3 кишиге чакырып бере алабызбы? Ооба. Эң жаккан 5 кишиге. Эң жаккан 5 кишиге. 6 кишиге деп эле кетип. Эң жаккан 6 кишиге. Ооба. Чакыруу билетин ыйгарабыз. Андыктан эгерде чымыныңар болсо жандыргыла. 7-нин бири кыдыр дейт 7 кишиге. Мынасыга 7 кишиге аз дагы узунураак сүйлөй берсем 8 коштоп кетчү. Андыктан достор, чымыныңарды күйгүзгүлө, сонун кылып 4 сап ыр жазгыла. Аны биз стористерден дагы бөлүшөбүз. Сөзсүз түрдө жазгандан кийин өзүңөрдүн бир контакты номериңерди астына калтырып койсоңор, силер менен байланыша албай калабыз буга чейинки конкурстарда. Ошол үчүн өзүңөрдүн алдында контактыңарды калтырып койгула. Анан ошого байланышып, силерди атайын 8 январ күнү жабык көргөзүүгө чакырабыз. Ал эми ушу менен бүгүнкү сонун маекти жыйынтыктайлы. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Ракетаңар күтүп калдык окшойт. Кайра сиздер жака узаталы. Ошол сиздер болсо, урматтуу достор, кийинки сонун кинолор менен маектешкенче аман болуңуздар. Сиздер менен Этно подкаст жана алып баруучу Салмат Иманов болдум. Бүгүнкү биздин Марска учкан кыргыздар деген тасма конокто болду. Чоң рахмат. Земля никогда не сталкивалась с такой разрушительной кометой. Насколько разрушительной? Земля может не дожить до Нового года. Она приближается очень быстро. Если она ударит, нас не станет. Вы знаете, куда она ударит? Центральная Азия. Космоско учуу бала кездеги кыялым болчу. Кометаны билгенден кийин ал максатка айланды. Уважаемые жители планеты Земля, трудно это говорить, но люди должны знать, планета Земля в опасности. В нашу сторону летит большой метеорит. Если его не остановить, на Земле произойдет катастрофа. Сейчас он находится на орбите Марса. Апырай. Ошондо баарыбыз өлүп калабызбы я? Мировые лидеры обсуждают экстренные меры перед лицом глобальной угрозы. Паника растет. Жители планеты скупают запасы продуктов и топлива. Апа, коркпоңузчу. Жылдызбек барыбызды куткарат. Кана жигиттер, Омин, сапарыбыз байсалдуу болсун. Кайнар, башта. Büyük olğan ezildi köktü yıldızdı. Kırk acayip köz taldırgan nesi çındıktı. Allah tuğda at savaşı bir kitap tağın. Hey
мен oğlumun şammal jirep ösken kırgızdım. Allah tuğda atsalışı bir gün kaptağım. Ey men oğlumun şammal jirep ösken kırgızdım. Biz жана каньондогу эле сказкага келип калдык окшойт. Заке, мен космос жөнүндө адашпайм. Бул Марс. Houston, we have a problem.